Neyini başlıyor atarsın? Ya uçsanızlar. Birbirine ayrım atıştat da cegenlerin. Yaldaysın üşüteceğin değil. Vuru olup çıktın, öbür söylüyor. Алгандан бери 2022-жылы бизге эксплуатация кылып домдорду тапшырып тех паспорт берилет деп договордо жазылган. Бирок булар өздөрүнүн айткан сөздөрүн аткарбастан элди алдап, азыр 2025-жыл болуп атат. Эми ошол жетекчилери, учредительдери Замир Орозбаев дегендер ошол өтө чоң суммада кредит алган. Эми кандай максатка алганы бизге белгисиз. Ошол үйдү, ушу домду жери менен кошо залогко коюлган экен. Endi men nima deyman? 21-yilda berganman men. Уже 2 yil bo'ldi bitganiga, pulumni berganimga. Үйдү алганыбызга 4 жыл болуп атат. Акчасын төлөп койгонбуз, үйүбүз колго тиен. Pulunu algandan keyin javob bersin. O Vizyon degen kampanyadan elimiz Keşoğlu üye algan. Alıp ömrü bu bitmeyt, dokument vermeyt, kandaydır başalaman bolup otat. Kazılbaydağı turat. Ошондо чачып берсеңиздер суранат эдик сиздерден, урматтуу жетекчилер. Биз деле бул үйдөн даярлуу үй сатып алган элек, бирок мындай чыр экенин билбей эле сатып алганбыз да. 2020-жылы июнда беребиз дегенде бизге акчаны алып аткандарчы. Ошондон бери биз күтүп эле жүрөбүз. Биздин блок мына 3-С. Бул блокто али эч кандай иштер бүтө элек, фасад бүтө элек, айнек коюлу элек. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Гулмат Алмакан. Мен ушул жердин жашоочусу боломун. Биздин азыркы бийликке кайрылып атканыбыздын себеби мына Ош шаарындагы Монуйва 136 дарегинде ушул көп кабаттуу батирде 2019-жылы алганбыз, ушул үйлөрүбүздү. Алгандан бери 2022-жылы бизге эксплуатация кылып домдорду тапшырып тех паспорт берилет деп договордо жазылган. Бирок булар өздөрүнүн айткан сөздөрүн аткарбастан элди алдап, азыр 2025-жыл болуп атат. Бул жерде бир эле дом эмес, объект 4 блоктон турат. Бирок котлованы казылып турганы да бар, жашабай жатканы, стройка жүрүп аткан жагы да бар, эл жашап аткан жагы да бар. Дом толук эксплуатациядан өтө элек. Бирок кичине шарттарды карап берди. Шарттарды дагы биз эл өзүбүз барып, ызылдап, бизге газды киргиз, сууду киргиз, светти киргиз деп атып, эл ушинтип киргиздирдик. Буларды барып ошол сайгылап визион менен тытышып атып, ушунча шартты эл өзүбүз түздүрдүк. Анан бирок мына көрүп атасыздар, эшиктин алдылары мусор, элдин акыбалына жаш балдардын ойноо аянтчалары, башкалары такыр бүт элек. Барсак дайыма эле ушундай жалган убадаларды берип, уже дежурный сөздөрүн айта берип, биз аларды жаттап деле калдык, эл журтчу. Айта берип, бизди уже жөнөтө берип, уже визионго такыр ишенбей калдык. Анан эми биздин дагы бир көйгөйүбүз, өтө чоң проблемабыз, биздин жерибиз жак бир А менен, бир Ады менен, бир Асы жери анан мына 3-С котлован жак кошулуп кетет. Залогто картада кече Арслан Момошев, директор, азыркы директор, өзү ачык эле айтып кетти, бизге ушул жактар залогто Бишкектен барып тактадым, өтө проблемный жер болуп атат деп айтты. Биз ошол себептен мына ушул карапайым эл чогулуп, жогорку жака президентке Жапаров Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Ташиев Кыдыр Шаевичке кайрылуу эле деп ушул сиздерге кайрылып атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бул жерде мисал ошол маселе, бул жердеги мына 35 соттук жер, мына 12 августта бул торг болот. Торг деген бул баягы публичный торги деп коет. Ошого мына жердеги 35 соттук жер, мына жерден жолго чейин полный залогко коюлган экен. Эми ал ошол залог кредитти эми ошол жетекчилери, учредительдери Замир Орозбаев дегендер ошол өтө чоң суммада кредит алган. Эми кандай максатка алганы бизге белгисиз. Ошол үйдү, ушу домду жери менен кошо залогко коюлган экен. Анан ошол кредит убагында төлөнбөй калган болушу мүмкүн. Ошонун эсебинен ошо 12 августка торг жарыяланган. Бул жерге кече келип объявление илип кетишкен. Ал бизде деле ошо интернетте бар, жокто деле бар ал нерсени, ал маалыматтар бар. Эми ал жерде 12 августта торг торг болуп, бирөө жарым эгер сатып ала турган болсо, бул ушунча элдин бардыгын выселенияга бериши мүмкүн бул жагы. Ошого биз ошол биздин президенттен, анан кийин УКМКнын жетекчисинен суранарбыз, ушул нерсени, ушул торгду, ушул жер боюнча бар жогун курулуш маселеси боюнча
аукцион маселеси боюнча ушул жерде бүтпөгөн көйгөйлөр өтө көп. Ошону көзөмөлгө алып, өз көзөмөлүңүзгө алып, бизде ошол иштерибизди чечип берсеңиздер суранабыз. Ошону элдин атынан суранабыз. Чоң рахмат. Улуу урматтуу президентибиз, улуу урматтуу жетекчилерибиз, биз сиздерге кайрылуу ишерде жабыла элдин атынан чыгып турабыз. Биз мына Vision деген компаниядан элибиз жашоого үй алган. Алып эми bu бүтпөйт, же документ бербейт, кандайдыр башаламан болуп атат. Ушуну сиздерден өтө суран. Күз келатат, мына жаш балалуу келин кечектер бар, балдар бар, неберелер бар. Ушул суукка калтырбай ушуну чечип берсеңиздер. Улуу урматтуу президент, улуу Камчыбек Ташиев, элдин атынан сиздерден өтө суранабыз. Биздин ушу Ош шаарындагы Vision компаниясыны тезирээк тагдырын чечип, элдин багын ачып берсеңиздер деген үмүттөбүз. Assalamu alaikum. Урматтуу эл журт. Мына биздин кайрылуубуздун себеби мына ушу Vision Group. Ушу домду 2019 алганбыз биз дагы төлөп. Ушу акчасын төлөп, мына тек паспорт тууралуу азыр вопрос болуп атат. Биздин ады булак залогдо болуп, ушу тек кызыл китеби жок, ушу тек паспорт ала албай атабыз. Ушу негизинде ушуларды чечип берсеңиздер. Урматтуу жетекчилер, биздин кайрылуубуз ушул Котлован жактан алганбыз 2021-жылы. Почти 70-80% көпчүлүгү төлөп койгон да акчаларını. Биздики эми башталып тур, мына 1А блок деп неме кылган, экинчи этажга эми көтөрүлүп тур, бирок мына жол жоктагылар жарымы башталып элек казылбай дагы турат. Ушуну чечип берсеңиздер суранат элек сиздерден, урматтуу жетекчилер. Көпчүлүгү Россияда болуп келе албай жатышат. Барса кайер жерде жашайбыз деп. Ушул Россиядагылар да суранышып атат. Биз деле бул үйдөн даярлуу үй сатып алган элек, бирок мындай чыр экенин билбей эле сатып алганбыз да. Бирок угушум боюнча бул жерде даже могул айнек, эшиктердин акчалары бериле элек экен. Буларды жакын арада чыгарып кетебиз деп элдерди коркутуп атат экен да. Анан ал жагы бир, еще дагы биз бул 2023-жылы бүтүш керек болгон үй экен. 23-жылы адамдар уже кирип жашаш керек болуш керек эле, бирок даже котлованы бул жакта эми казылган боюнча ошондойдон калып кеткен да. Бул жакта болсо баштаган, бирок качан бүтүшү дагы деле дайынсыз. Эшикте балдарыбыз, мен өзүмдө 5 балам бар, эшикке чыгат. Бул жерлерди бүтүрүп деле берем деп качан меме кылган, бирок бүтүрө элек. Качан бүтүрөт, аны дагы Кудай билет да. Балдарыбыз жыгылып, буттары айрылып, меме болуп кирет үйгөчү. Кайерге ойнотушту билбейсиң, чыгарсаң машина тебелеп кетеби же башка кылып кетеби деп да коркосуң бул жердечи. Өзүңөр деле көрсөңөр болот да, мына меме тегеректичи. Качан башына кыш түшүп кетет, качан башына пескоблок түшүп кетет деп коркосуң бул жерде. Азыр мына биздин жер залогдо болуп атат да. Мен дагы бир унутуп калыптым, ошол залогдо болуп атат. Кече биз азыркы директор Арслан Момошев келгенде биз кайрылдык да. Мына эшиктерге домофон коюп бергиле, даже элементарный домофон койгонго акчабыз жок деп айтып кетти да бизге ачык элечи. Эми домофон койгонго акчасы жок болсо, биздин жерибиз залогдо азыр миллиард деген акчалар менен залогдо турат экен да. Эми бул жерде сот чечет негизи, бирок ошондо дагы биз эгер элдин жагдайы өтө оор абалда турат, ошону бизге мына Замир Орозбаевка шылтап, ал болсо Арсланга шылтап, мына ушундай жагдай болуп атат да. Ушуну бири-бирине шылтабай, ким залогко койгон болсо өз мойнуна алып, жоопко тартылып, элди ушул үйүнү, жерлерини залогдон чыгарып беришини биз суранат элек. Ушул жогорку бийлик ушул маселени карап, биринчи орунда ушул маселени карап, карапайым элдин тагдырын чечип берип койсун, өтө биз бийликтен суранып кетебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, ушул элдин көйгөйүн чечүүгө жардам бериңиздер. Менин суранычым, лично мен өзүм жөнүндө айтайын, ушул үйдү алганыма 15 жыл мээнетим кеткен. Элге жардам бериңиз. Чогулушка келген себебим ушу жердеги биринчи А блоктон алганбыз.
үйді 2019 жылы алып 2022 жылы төлеп бүткөнбүз. 2022 жылы июн 2020 жылы июнда беребиз дегенде бизге акчаны алып аткандачы. Ошонон бери биз күтүп эле жүрөбүз. Ошодон бери үйлөрдүгө берди, берген менен бизге документи жок болуп атат. Кызыл документ, кызыл китеби. Эми ошого бизге кызыл китебин берүүгө талап кылабыз. Ошо визион компаниясы мен эң жакшы бизге жолубузга оң, биздин бала чакаларыбыз окуса, ошол жерде жашасак деген үмүт менен алган элек. Ошо үмүтүбүз эми акталбай атат да. Кече жакындан бери угуп атам, биз жакты залогдон чыгарыптыр деп. Бирок залогдон чыгарган менен кайра дагы залогко коюп койбосо экен деген үмүттөбүз. Себеби биз жактын мындай площадкалары бүтпөй турат, тимелери бүтпөй турат, дагы көп иштери бар да арасында. Ушуларды дагы бүтүрүп берсе деген ойдобуз. Биз дагы жогорку жактагыларга кайрылуу жасаганга келдим мен дагы. Ушул менин сөзүм. Gaz boyunca. Lif, ошо светтеби биз азыр баары эле коммерческий төлөгөн жокпуз эми. Ошо жарым менен фирма, жарым биз төлөп атабыз. Үйдө жок, ол баары эле ошо коммерческий эмес. Биз ошо өзүбүздүн неме боюнча эле төлөп атабыз. Коммерческий фирма төлөп атат экен. Ушунун негизи тек паспортту ала элекпиз, бирок баардык услугаларды как положено берип атабыз. Мусорго, свет, газ, суу баарын эле төлөп атабыз. Саламатсыздарбы? Мынау визиондон үй алганыбызга 21-жыл алганбызда. Ошондо алганыбызда 23 жылы да каласа көчүп киресиздер деген биздин блок. Мына 3-С. Бул блокто әле эч кандай иштер бүтө элек, фасад бүтө элек, айнек кое элек. Кече угуп калдык дагы 3-С блок залогдо экен деп. Бул эми залог болсо 12 августтан аукцион болот атат. Ошондон тезирээк бир айдын ичинде бизде ошо аукциондон курултуп, жерибизди залогдон чыгартып алганга жогорку бийликтегилер жардам берсеңиздер. Бул үйлөрдө эми балдарыбыз Россияда жүрүп, дагы эле жүрүшөт. Мигрант болуп. Ошолор өздөрүнүн мээнеттерин алышкан акчалар эле. Ошо балдар да күйүп кетпесин. Жардам бергенге суранабыз үчүн. Assalomu alaykum, hurmatli qo'shnilar, musulmon ahli. Biz shu uyda olib keldik. Shu uyda olib keldik, endi kelsak shunaniki zalogda deyapti. Qanday haqqi bor? Zalogda bo'lgan uyda xalqqa berish kerak emas. Pulini olgandan keyin javob bersin. Hammaning bolalari mehnat qilgan, pul topgan, yer titalagan. Yonatormi xalq? Aytinglar. Hammamiz bolalarimiz Rossiyalarda ishladi, yer titaladi, kerak bo'lsa tomda ishladi, kerak bo'lsa yerda ishladi. O'zimiz ham ishlaganmiz ashyalarda. Kerak bo'lsa tualet ham yuvganmiz. Endi shuncha pulni berib qo'yib qarab o'tirmaymiz-da. Bizga ham yordam bersin. Qamchibek Tashiyev yordam bersin, prezidentimiz Sadir Japarov yordam bersin. Xalqni shunday qilib qiynab ketaveradimi? Yordam bersin-da, yonatormi qo'shnilar, gapiringlar hammanglar. Nima bekarga oldingmi biz bu uyni? Bekardan bekar ko'chib kirib o'tirdingmi? Hammamiz pulini to'lab, hamma narsasini qilib o'tirganmiz. To'g'rimi? Men so'zim shu. Бұл қағазда бұл жерге банк келіп плакат илгенде, ескерту қатарындачы ошол плакатта мен образец шығартып, мо арызменен қошып, почта аркылуу биз кайрылдык жогорку бийликтергечи. Жапаровго, Ташиев, Орунтаев бүт баарына мэрге да кайрылдык. Мына ушул жерде ушундай арыздарды жөнөттүк почта аркылуу. Мына жерде банктын жана бизге берилген эскертмесинин плакатын мен образец катары чыгарып, мына ушуларды бүт жөнөтүлдү. Эми бир гана үмүтүбүз ушул бийликте калды. Бизге ушул карапайым элге ушул биздин арыздарыбызды жеткирип, толугу менен чечип беришин суранабыз. Ушул жерибизди залогдон чыгарып, биз ушунча эл кайсыл жакка барабыз деген ой менен азыр стресс, ажырашууга чейин үй бүлөлөр барганга болуп атат экен да. Ушул сен туура эмес жерден үй алып койдуң башка депчи. Мен деле өзүмдүн кайын журтум азыр айтышып атат, ушул сен туура эмес жерден алып алыпсың деп. Ошондуктан бизге ушундай нерселерди чечип беришиңиздерди өтө суранабыз. Endi men nima deyman? 21-yilda berganman men. Уже 2 yil bo'ldi bitganiga, pulumni berganimga. Ertaga kelaymi, ayda beraman deydi. Boramiz, qaytib kelaveramiz, boramiz, qaytib kelaveramiz.
Kechagida endi mana 14-de keladi, eshik qo'yib bersam kulish beraman deydi. Endi bilmayman ne qachon beradi. Biz borsak 14-da eshik keladi dedi. Endi hozir bilmayman eshik qo'ydimi, qo'ymadimi? Unisini bilmayman. Shu endi shundan beri kutyapmiz, mana уже 4 yil, 5 yil o'lyapti. Qachon beradi, qachonmas bilmadim endi. Endi ertaroq bersa yaxshi edi. Odamlar sovuqqa qilmay hamma joy-joyini topib kirib olardi. Biz ham endi talabdormiz, shtobi tezroq bersa, ertaroq hamma joylashib oladi, yog'inchachin bo'lmasdan. Asha endi bir chiqmadi, ikki chiqmadi, necha marta chiqdik kontoraga. Ashada endi mayda bolalari bilan ko'chada hozir endi uy olaman deb hammasi kvartirada yurganlar bor. Endi biz o bitta xonani bo'shatib berganmiz, bo'pti bolam deb. Boshqa uy yo'qlar, majbur kvartirada yurgandir, qadam bilamiz. Shu uyni olganimizga 4 yil bo'lib atadi. Aqchasini to'lab qo'ygan bo'lsa, uyingiz qo'lga berilek, kulish berilek, alilek biz. O'shuni ertaroq bersa yaxshi bo'ladi. Baldarimiz yashab turadi. Hozir har yerda yashab turishadi baldarimiz. Ertaroq berganga berib qo'ysa yaxshilarda o'sha uylarda. Жазда күзде деп qo'yilib yurishadi. O'shani suranib ketamiz, shu nima yordam bersin, shu uyda ishlayotgan kishilardan adam yordam so'raymiz. Shuni ertaroq turib biz buni yoqdamiz, o'sha biz hozirgacha putelekda. O'sha putirib ertaroq berib qo'ysa deb so'ranadilar. Vizyon uyni zalogdan chiqar. Vizyon eldi uylappa. Eldin ünün kim uğat? Vizyon kim uğat? Vizyonda kim tiyat? Vizyon sabırdın çeki var. 5 yıldan beri tek pasport alalmay jiremiz. 5 yıldan beri tek pasport alalmay jiremiz.